Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратына караштуу Кыял элдик кол өнөрчүлүктүн улуттук бирикмеси мамлекеттин ишканасынын имаратында мыйзамсыз сатуу жана ижарага берүү боюнча туруктуу коррупциялык схемалар аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Кыял муниципалдык ишканасынын кызмат адамдары жана жооптуу кызматкерлери жеке байоо максатында базардын ишкерлеринен жана соодагерлеринен системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алышкандыгы аныкталды. Сот органдарынын мыйзамсыз чечимдеринин негизинде тинтүү иштери жүргүзүлүп, мыйзамсыз ижарага берүү үчүн акча чогултуунун далилдери табылып, ошондой эле Кыял муниципалдык ишканасынын коммерциялык өндүрүштүк жайларынын расмий каттоосуз 12 000 АКШ долларына мыйзамсыз сатуу фактылары аныкталды. Кылмыш ишинин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен видеосмотрлар аралык комиссиялык түзүлүп, мамлекетке келтирилген чыгымдын так суммасы аныкталууда. Ошондой эле мындан сырткары соода жайларын жабууда өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу фактылары аныкталды. Бул материалдык гана жактан эмес, калк арасында да курамдыктардын алып келиши мүмкүн. Маалымат үчүн 2021 жылдын күз айларында өрт коопсуздугунун бузулушунан улам Кыял базасында өрт чыгып, жалпы өрттүн аянты 100 чарчы метрди түзүп, 17 павильон күйүп кеткен. Чогулган далилдерди эске алуу менен Кыял муниципалдык ишканасынын мурдагы директору, базанын 3 контролеру, ошондой эле аталган коррупциялык схемага чешеси бар адамдар Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда коррупциянын башка көрүнүштөрүн, ошондой эле бул мыйзамсыз аракеттерге чешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, тиешелүү текшерүүлөр дайындалды. 8 майда Бишкек шаарынын Токомбаев көчөсүндөгү курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн аймагынан 15 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Кабар агенттигине Октябрь райондук милициясынан билдиришкендей, окуя болгон жерге барган тергөө ыкчам тобу тарабынан аныкталган факт тастыкталды. Милиция кызматкерлери 2008 жылы туулган кыздын сөөгүн табышкан. Кароо жүргүзүүдө кыздын денесинде эч кандай зордук зомбулуктун белгиси аныкталган эмес. Аталган факт маалыматтарды каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Ошондой эле өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ошол эле учурда Чүй облустук милициясынан билдиришкендей, 8 майда 22:00 чамасында Чүй райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Чүйдөгү балдар үйүнүн мугалими кайрылып, интернаттын 15 жаштагы тарбиялануучусуну табууга жардам көрсөтүүнү суранган. Кыз 6 майда интернаттан чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Учурда тергөө иштери уланууда. Сот мурдагы президент Дональд Трамп, Эле журналынын баяндамачысы Элизабет жана Керолга сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал соттун чечими менен $5 миллион төлөп бериши керек. Бул АКШнын экс-президентинин сексуалдык көрсөтүү боюнча күнөөлүү деп табылган биринчи учуру. Манхэттендин федералдык округдук сотунун өкүмү кылмыш эмес, жарандык болуп эсептелет. Бул АКШнын мурдагы президенти кылган кылмыш үчүн абакка кесилбей турганын билдирет. Керрол биринчи жолу 2019 жылы бул окуя тууралуу айтып берген. Өз китебинде 1996 жылы Трамп анын кийим бөлмөсүндө зордуктаганын жазган. Трамп муну четке кагып, ал менин табитимде эмес деп келген. Бул жерде алып баруучулар эмес, төрагалар отурат деп билдирди вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев 10 майда жогорку кеңештин жыйынында депутат Адахан Мадымаровго. Мен төрагалар дедим, бирок жыйынды ким алып барып жатат? Силердин кимиңер жетектеп жатасыңар, деди Мадымаров. Сиз алып баруучулар деп атасыз. Убагында сиз да алып баруучу болгонсуз, муну унутпаңыз, дейт Сыдыгалиев. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууда каралууда. Биринчиден, бу жерде алып баруучулар отурган жок, төрагалык кылуучулар. Сиз мындай жакшылап тактап айтсаңыз. Эми төрагалар деп айттым, бирок ал кимиңиздер алып барып атасыздар? Алып баруучулар кимиңер алып барып атасыздар? Ошону унутпаңыз андачы. Айта турган болсомчу. Ай, ушундай майдаланып кеттиңер айланайын. Мен айтып коеюнчу, сиз уксаңыз. Биринчиден мына бурунку биринчи окуудан баарына берилген, ал бар. Экинчи окуунукун Жанар Кубанычев туура эле айтып атат. Аны мен айтып атам, азыр просто бу жерден көрсөтүп койбойсуңбу деп атам. Эгер болсо таратып берип коелу алдын ала депчи. Ошо кана деп атам. Таратып берет азырчы, таратып берет. По идее биз биринчи окуунукун карап атабыз да. Эми жөн эле айтып бергенден өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Биринчи окуудан карайлы деп карап концепциясын кабыл алып берели деп атканбыз да. Бирок эгер эметсе биз экинчи окуунукун негизи экинчи окуудан комитеттен баштап өзгөрүлөт. Сунуштарды берет, ошол жерден өзгөртөбүз да. Ошол жердин даярын сиздерге берип коелу деп атабыз азыр. Алдын ала берип коелу деп, бүгүн берип коелу деп атабыз. Бергиле. Азыр беребиз. Андан кийин талкуулап беребиз. Андай боло турган болсо биринчи окуудан эле карай берели, ошол мына эме. Урматтуу депутаттар, регламент боюнча
birinci okuda talkuu olup atsa, ekинчи окуунун долбоорун алып чыгып кантип биз силерге беребиз. Birinci okuda өткөндөн кийин эң негизги өзгөртүүлөр экинчи окуда болот. Эгерде экинчи окуда дагы туура эмес кылсак, үчүнчү окуда болот. Азыр мына аппарат табло эмен бергиле, материалдарды бергиле, тааныш кыла. Эми ар бир фракциядан бирден депутат бердиңер да, өзүңөрдүн депутаттарга ишенесиңер да бирден. Ошондой адамды шайладыңар да. Эгерде андай болбосо, проблема жок. Жок, болбосочу дагы бир жолу бар. Тим койсок болот. Убакыт созуп. Сындадыкпы, сындагандан кийин сунуштагы берели дагы иштеп чыгып бир документ кабыл алалы да. Болбосо тим койсок болот, анда азыркы мурдагыдай ыйгарым укуктар менен курултай өтө берсин анда. 3 жылга шайланышсын, азыркы окшоп жергиликтүү курултайларды өткөрүшсүн. Мындай анда ошондой дагы жолу бар анда. Анда ошентип коелу да. Кабыл албай кечеңдете берели, анда ошондой курултайчылар депутаттар менен бирдей болуп, анда жанагындай жергиликтүү курултай өткөрүшсүн, акимдердин ишеним көрсөтпөсүн, бюджеттин карасын, анда ошондой кылып койсок да болот. Андай дагы жолу бар. Өзүңөр ойлонгула да, мен ойлонгонум ошол. Болбосо биз бул курултайчылын демилгечиси эмеспиз. Жаап жашыра турган эч нерсе жок. Анан биз бир кандайдыр бир документти жашырын өткөргөн жокпуз. Добуш бербей койсоңор, каршы берсеңер, ал дагы өзүңөрдүн укугуңар. Биз мындай силер шайладыңар, моголардын ыйгарым укуктарын кыскарткыла, кескиле, мындай болбойт экен деп. Биз ошону кесип кыскартып бердик. Болгону ошол. Рахмат, 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Жанар мырза, кана кыскарткан долбооруңар кана? Адахан Гизамбаевич, экинчи окуунун долбоорун биринчи окуда ушул жерге таблого илип алып талкуулаганга регламент жол бербейт экен. Кечирип гана коет экенсиз. Менин долбоорум мына Адахан Гизамбаевич берип калачы мына. Мага бербеңиз, жогорку кеңешке бериңиз. Мага бербеңиз. Жок, берип атат баарына. Урматтуу алып баруучулар. Биз айтабыз, биринчи окууда талкуу кылабыз. Ошол талкуулар кирет. Экинчи окууда талкуу кылбайбыз деп чыгасыңар. Себеп регламенттин талабы ушундай деп чыгасыңар. Жанар мырза, биз кескенин кестик, калганын калтырдык. Кана? Редакция кана? Жогорку кеңештин депутаттары колунда турган документти окуп ошого добуш берет. Жок нерсеге кантип добуш берет? Анан өзүңүз айтып атасыз, киргизип койгулачы жогорку кеңештин мониторлоруна деп. Жок экен го, жок го, өзүңүз да айтып атасыз го. Жок, мына карадык. Биз ошол 22 беренеден турган долбоорду карап отурабыз. Эмнени калтырып, эмнени алып салдыңар? Кана? 3 күн баштай беришиңер керек. Депутаттар таанышыш керек. Анан жок нерсени эле кандай кылып талкуу кыласыңар? Анан айтасыңар, ишеним көрсөтүп өзүңөр шайладыңар. Туура, ишеним көрсөтүп шайладык. Бирок сиз иштеп келгиле дедик да, иштеп келген кагазыңар кана? Силер кайра эле биринчи долбоорду киргизип атпайсыңар. Кана силердики? Көрсөтүп бере аласызбы? Жок да. Жок нерсеге кантип добуш берет? Кантип талкуулайт? Адахан Гизамбаевич, биринчиден бу жерде алып баруучулар отурган жок. Төрагалык кылуучулар. Сиз мындай жакшылап тактап айтсаңыз. Эми төрагалар деп айттым, бирок ал кимиңиздер алып барып атасыздар? Алып баруучулар кимиңер алып барып атасыздар? Иштегенсиз. Ошону унутпаңыз андачы. Айта турган болсомчу. Ай, ушундай майдаланып кеттиңер айланайын. Мен айтып коеюнчу, сиз уксаңыз. Биринчиден буна бурунку биринчи окуудан баарына берилген, ал бар. Экинчи окуунукун Жанар Кубанычев туура эле айтып атат. Аны мен айтып атам, азыр просто бу жерден көрсөтүп койбойсуңбу деп атам. Эгер болсо таратып берип коелу алдын ала депчи. Ошо кана деп атам. Таратып берет азырчы, таратып берет. По идее биз биринчи окуунукун карап атабыз да. Эми жөн эле айтып бергендем, өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Биринчи окуудан карайлы деп карап, концепциясын кабыл алып берели деп атканбыз да. Бирок эгер эметсе биз экинчи окуунукун негизи экинчи окуудан комитеттен баштап өзгөрүлөт. Сунуштарды берет, ошол жерден өзгөртөбүз да. Ошол жердин даярын сиздерге берип коелу деп атабыз азыр. Алдын ала берип коелу деп, бүгүн берип коелу деп атабыз. Бергиле. Азыр беребиз. Андан кийин талкуулап беребиз. Андай боло турган болсо биринчи окуудан эле карай берели, ошол мына эме суроо жооп кыла беребиз анда, баштай берели. Эгер баштасаңыз анда мен сизге айтайын дагы бир жолу. Мен айтпадым анда талкууга биринчи кылып жазып койгула деп. Күтүп атпаймынбы талкууну? Жок, эми сизди биринчи кылып бияка жазылдыңыз да, Анан мындай кылгыла. Жазылдыңыздар да. Нурбек мырза, мындай кылгыла. Бирөөң алып бар. Башыбызды айландырбагыла. Анан ошого мен кайрылып атам. Мен урматтуу төрайым деп кайрылдым жана. Анан кайра сиз микрофонду күйгүзүп алдыңыз. Анда мен айтып атам, урматтуу алып баруучулар, кимиңер алып барып атасыңар? Жыйынтыгына кимиңиздер кол коесуңар? Регламент боюнча жыйынды алып барган киши кол коет. Экөөңөр бөлүп алып барып, анан кийин ким кол коет кийин жыйынтыгына? Буга чейин
Жамил Кубанычбеков алып барып аткан. Баракелде. Азыркы маселени мен алып барам. Ошон үчүн терикпегиле. Мен алып барып атам деп атасыз. Ошон үчүн айтып атам. Алып барып аткан кимиңер болсо айткыла деп атам мен. Рахмат, урматтуу депутаттар, эми чыкпай эле коелу, баштай берели анда. Суроо жооптучу. Экинчи микрофон. Нурбек Өмүргөч, рахмат. Бул эми мына курултай боюнча мыйзамды биз деле жогорку кеңеште эмес, ошо курултайга келген делегат эл барды күтүп атат да. Анан эми мына депутаттык комиссия карап чыктык деп атат. Чынында бизге 3 күн мурун берип коюш керек эле да. Бул чындык. Анан азыр мындай кылбайлы, шашылбайлы, биз алайлы, бергиле, кийинки жумага жылдырбайлы, азыр түшкө чейин кечке талкуу болот да бул мыйзамда. Андан көрөп материалды бергиле, бардыбыз таанышып чыгайлы, кийинки неделе да карап берели. Сунуш. Эми сиз жаңы эле кайталап атпайсызбы? Дагы элечи 3 күн мурун берип коюш керек болчу. 3 күн мурун мына азыр берип атабыз. 3 күн эмес, 1 жума мурун эрте берип атабыз. Азырчы азыр берсекчи. Мурунку биринчи окууну биз эмнеге 3 күн мурун? Бага чейин бар да, берилген да, барыңыздар да бар да. Эми кайра айта бересиздерби ушунду? Аппарат табууланы ачып коюңуздарчы. Биз сиздерге экинчи окуунукун берген атабыз деп атам. Экинчи окуунукун. Экинчи окуунукун деп атабыз. Биринчи окуунуку буга чейин бар да, барыңыздар, тарап берилген да. Суроо берүү үчүн Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Тазабек Икрамович, 1 мүнөт сиздин убактыңызды кечирим сурайм. Убактысын токтоп турсаңыз. Эгерде биринчи окуу болсо, биз анда жумушчу топтун жыйынтыгын биз жооп бербейбиз. Биз анда экинчи окууда өзгөртүүлөрдү киргизгенде жооп беребиз. Туурабы? Биринчи окууда комитет жооп бербейт да. Комитет экинчи окууда алат. Эгерде регламентти сактасак, мына ошондой кылышыбыз керек. Ошон үчүн анда демилгечилер жооп берсин биринчи окууда. Өткөнкү жана суроо жоопту кайра кайталап улантып берели анда. Андан кийин бир чечим кабыл алат экенбиз. Туурабы? Менин түшүнүгүм боюнча мына ушундай. Суроо жооп болот, анан ошондон кийин чечим кабыл алабыз. Туура эле, бирок ага чейин мына жумушчу топтун жыйынтыгын, долбоорун мен силерге тааныштырып коюшум керек эле. Мына тааныштырып койдум. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жумушчу топтун жыйынтыгын угабызбы же суроо жооп кылабызбы? Биринчи окуунукун ошону айтсаңыздар, кандай дейсиздер? Жок, Жанар Кубанович туурасын айтып атат. Эгер биринчи окуунукун карай турган болсок, анда чакырылгандар жооп берет. Эгер жумушчу топтун ишин ошол боюнча сурай турган болсоңуздар, анда Жанар жооп берет анда берин. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биз жанагы жумушчу топ жыйналганда мен ушул суроону бергенмин. Биринчи окууда кабыл албай туруп биз кантип топ түздүк деп. Боло берет деп мага көпчүлүк болуп басымдык кылган. Мына ушуга келдик биз. Ошондуктан азыр бир гана жолу бар. Биринчи Жанар отурсун ордуна. Демилгечилер баяндама берсин, биринчи окууда кабыл алынсын, анан өзгөртүүлөр киргизишек болгон ошол. Туура. Бирок маселе пайда болот. Жанагы биз түзгөн топтун мыйзамдуулугу канчалык болот кабыл албаган мыйзамга? Туура. Урматтуу Алмаса Кунжаш айтпадым беле шашпагыла депчи. Суроолор болсо жооп берет. Ошол боюнча баштай беребиз анда. Анда баягы эле келдик да, ошол боюнча кетебиз анда. Макулсуздарбы депутаттар? Макул болсоңуздар анда суроо берүү үчүн Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, бул жерде эми Жанар Кубанычбекович дагы өзүнүн маселелерин айтарда, бул жерде чындыгында депутаттардын тобу комиссия түзүлдү. Бирок ошого карабастан депутаттар ар бир кайсынысын алынды, кайсынысы кирген тааныш болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай материалдар колго тийген жок. Эң негизгиси буга чейинки курултайдагы мен сурайын дегем Жанар Кубанычбековичте кайсы 15 эмени калганынчы. Бирок эми макул